Анда сөз суроо берүүчү депутат Момбеков Ырыскелди Чыныбекович. Рахмат, Дастан Арысбекович. Куатбек Аличевич, айтып бериңизчи, бул долбоордун негизги максаты эмне? Рахмат, Ырыскелди Чыныбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Долбоордун негизги милдети Кыргыз Республикасында жолдо жүрүү коопсуздугун сактоо, элдин коопсуздугун камсыз кылуу болуп эсептелет. Жол коопсуздугун азайтуу. Адамдардын Коопсуздугун камсыздоо. Алло, аппарат. Кубанычбек Аличев жооп берип атат. Менин убактымды эмне кетирип атасыңар? Шуулдатып. Siz келишимдин түзүлгөнү Вега менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн мыйзамдуу деп эсептейсизби? Мыйзамдуу деп эсептейм. Соттун чечими күчүнө кирди беле? Соттун чечими эмес, келишимдин түзүлгөндүгү конкурстук комиссиянын чечиминин негизинде жүргүзүлдү. Сотто 2 жолу бул маселе каралды, 2 жолу тең чечим чыгып, бүгүнкү күндө акыркы берилген сотко берилген кайрылууга дагы чечим чыгып, бүгүнкү күндө биздин пайдабызга чечилди. Соттун чечими күчүнө кире элек келишим түзүлүп атпайбы? Ушунун мыйзамдуулугун сурап атам. Ал башка маселе менен болчулардын берген чечими. Кандай башка маселе болмойчу? ГКТС, Государственный комитет мына сот көрөтпайбы? Бакыт Нуржанович жооп берип койсун. Конкурстардын баардыгын бул билет, сот боюнча азыр айтып берет. Ырыскелди Чыныбекович, сот боюнча биринчи Госкомитеттен ходатайство берилген сотко о приостановлении действий решений независимой межведомственной комиссии. Ошондон кийин мыйзамдын түрүндө уже кол коюлса болмок. Бирок биз межрайон соттун чечими чыккандан кийин ошондон кийин түздүк. Не? Мыйзам боюнча жол берилет. Кол койгон контрактка. Мен мыйзамдуулугун сурап атам. Соттун чечими күчүнө кирди эле кире элек беле деп. Канча күндөн күчүнө кирет соттун чечими? Биринчи инстанцияга. Биринчи инстанциянын 1 айдын ичинде. Анан Кире элек болчу, бирок ходатайство ага чейин болчу. кире элек болчу. Рахмат. Эмне үчүн биринчи неме тендер 10 августта өтпөй калды? Техникалык эсебинен, Кандай? техникалык ошибкалар боюнча. 23-ндө эмне болду? Чында ошол болгон. Мен 10 августта сурасам да 23-ндө эле сиз сандарды карабайсыз. 23-ндө техникалык эсебинен. А онундачы? Онда 10 август боюнча сурап атасыз. 10 августта которгон, сан эчтеке болгон жок. 10 августка которулган. 10 августтагы өткөрүлүүчү конкурстун датасын 23 августка которулган. Туура. Условияны алмаштыргансыңар. Кээ бир маселелер бар болчу, тендерди документация Условия требованияда. Ошолорду алмаштырып, анан 23 сиз айткан датага которулган. Башы майдан башталган, анан июнда, анан август, анан сентябрда. Ким жооп берди ушулардын баарын кечиктирилип, кемчиликтер кеткенине? Кемчиликтерине тиешелүү адистер иштеп атышат. Тиешелүүнө жараша алар жооп беришкен, жооп берет. Бул жерде мен ойлойм, мындай жооп бере турган деле маселе жок. Эң негизги Ырыскелди Чыныбекович, мына баарыңар жакшы билесиңер. 2012-жылдан бери болбой аткан жумушту биз Кудай буюрса 6 айдын ичинде мына ишке ашырдык десек болот. Кече күнү 20-37 аппараттык комплекс келип түштү. Биз мына буюрса биринчи этапты азыркы ошол конкурста жеңип чыккан компания менен бирге май айына чейин же болбосо жазга чейин толук кандуу ишке киргизебиз деп атабыз. Жаңы жылда Кудай буюрса установкалар башталат ал боюнча. Ишке ашкан жок. Айли эч нерсеси бүткөн жок. Силер 90 күндүн ичинде
баштайбыз 6 айдын ичинде толук ишке кирет деп атасыңар, туурабы? Мыйзам боюнча ошондой, чечим боюнча. Келишимдеги. А ушул Вегада аты чыгып аткан Аканбаев Шаймерден деген ким? Мен сизден биринчи жолу атам ал киши жөнүндө. Бул материал 24 кежиге чыккан чьи в руках безопасность деп. Госкомсвязи 24 кежи пояснил, что, скорее всего, концерн Вега создал консорциум с кыргызской компанией, учредителем которой является Ибраимов и Аканбаев. Бул Госкомсвязинин сөзү. Жооп берип койгула. Минюста катталган боюнча 15ке жакын компания бар Вега названиясы менен. Ошондуктан сиз айткан фамилиялар аякта. Жок, бул сиздин сөзүңүз. Мен андай сөзүм айткан эмесмин. Сиз мойнуңузга алып атпайсызбы? Мен андай комментарий берген эмесмин, Рыслечин. Анда 24 кежинде мага окшоп сот көрбөйсүзбү? Тактайбыз. 2 айдан кийин тактайсыңбы? Ким берген ушундай сөздү? Турбаев Госкомсвязь деп. Мен сизге жооп бердим. Биз андай комментарий берген эмеспиз. Бишкек мэриясы канча миллион сом акча коротот коопсуздук шаарга? Бишкек мэриясы акча коротпойт. Өзүнүн бюджетине ылайык буга чейинки иштеп жаткан инфраструктураны кароо боюнча жумуштарын жасайт. Бирок ошол азыркы долбоордон түшкөн акчадан анын өзүнүн проценттик соотношениеде ала турган акчасы бар, каражаты. Бүгүн эртең менен чыкты, мэрия потратит 211 миллионов сомов на безопасный город в 2019 году. Туура эмес маалымат деп ойлойм. Эмнеге? Андай болбош керек. Эгерде буга чейин кайсы бир жол тармагында, мэриянын жол тармагында кемчилик болсо, ошолорду калыбына келтирүү боюнча жумуштар жасалат. Бул безопасный город киреби кирбейби, ал өзүнөн өзү жүрө турган жумуштар. Анан безопасный городко аны байлашты туура эмес деп ойлойм. Бул туура маалымат. Ушундай жыйын өткөрүлдү 17 декабрда Бишкек шаар мэрия өткөрүп, ар бир жумуштун кете турган акчалардын баарын иликтеп, жиликтеп чыгып турган 211 миллион сом менен расмий маалымат берип атат. Рыскел Чынбекович, мен дагы бир жолу маалымат катары айтып коеюн. Эгерде безопасный город кирип аткандан биз ушуну жасап атабыз десе, ал туура эмес деп ойлойм. Себеби дегенде безопасный город киреби кирбейби, знак туруш керек, жолдогу разметкалар болуш керек, сиз айткандай тротуар болуш керек, арыктар болуш керек. Аны биз жасабай жүргөнбүз, мына уга келди аны жасашыбыз керек. Бул буга чейин да жасала турган жумуш болчу, жасалбаган үчүн жасап атышат да. 10 секунд бергиле. Бул жерде жазып атат, мына ошолго 211 миллион сом. Биз ошол 10 февралга чейин жолдордо разметка, светофор, талдардын баарын кезебиз деп туура маалымат берсе, сиз туура эмес дейсиз да. Кыштын күнү кантип Биз тактайлы маалыматын. Руслан Айтбаевичте жок, сөз Момбек Рыскелди Чынбекович сизде экинчи жолу. Рахмат. Менимче бул жеке пикиримде бул безопасный эмес, опасный проект. Опасный адамдарга чыккан. Бул конкретный проект эмес, бул коммерческий проект. Жана айтып кетпеди. Бул адамдардын жаракатын азайта турган эмес, алдамчылардын каражатын көбөйтө турган проект. Жана Дастан Артисбекович жакшы суроо берди. 1,5 миллиард сом пайда таба турган компания эмне үчүн 2,5 миллиард сом акча кетириш керек десе, бирөөңөр да жооп бере албай койдуңар. Мага эми так жооп бергиле. 110 комплекс жерге камера, фото, видео фиксациялар орнотулат. Канча? Камера, фото, видео фиксация орнотулат. Кайсы жерлерге? 1140. Канча? 1140 камера. Мен сизден так айтып атам. Бишкекте 38. Ар бир перекрестокто канчадан камера, Бишкек Ош жолунда канча камера? Айкай ондон турбайт. Рыскелди Чынбекович, все зависит от сложности перекрестка, сколько камер. Один аппаратный комплекс обслуживает от 4 до 12 камер. Эми среднем канча болот экен? Сизге толук менен айтып атам, 1140 камера пландаштырып атат, общий. 1140 камераны бөлсөңүз $30,000 айланып атат.
Бишкек ТЭЦте 14 000 доллардан айланды деп ызы шу чыгарды. Отвертка 600 доллардан айланды деп. Силердин камераңар 30 000 доллардан айланганы буну кандайча билсек болот? Рыскелди Чыныбекович, бизде камераларды, жабдууларды, же аппаратты комплексы биз сатып алган жокпуз. Дагы буга чейин айтылган 10,5 миллионго Мен штрафка сизден жакшы эле жакын сатып албан, аларды вега коет. кызматтарды сатып Бирок алабыз. ошолордун кызмат сатып аласың, бирок ошодон булар 210дан алып чыгып кетип атпайбы ошолордун баасын? Ооба. Туурабы? Кызмат көрсөтүп салып кетет да. Туура да. Рыскелди Чыныбекович. Бирок бааланган ушундай болот. Түшүнсөңүз, ондай болуп атат да. Анан экинчи суроо. Средний штраф. Рыскелди Жооп берип коеюн. жооп тагып алыңыз. Рыскелди Чыныбекович, мындай да. Средний штраф 700 сом деп эсептеп атабыз. 1,5 миң сомдук штраф бар, 200 сомдук штраф бар. Штрафтын түрү ар түрдүү да. Эсептеп келгенде, теони эсептегенде 700 сом түшүп атат. 211 сом ар бир штраф үчүн биз төлөйбүз тигилерге, компанияга. Ошол 30% болуп атат. Эсептеп көрүңүз, 700 сомдон 211 сом. Эми ушунун өзү кандай? Бул Куатбек биринчиси, Айчиевич. азыр мен аяна чейин айтып коеюн. Рыскелди Чыныбекович, оборудование миллиард турса дагы биз оборудованияны сатып алып аткан жокпуз. Биз сервисни модельдеп, биз услуганы сатып алып атабыз. Мен Ошондуктан жакшы түшүнөм. жанагы оборудованиянын баасы мынча болду деген ал эсеп кичине туура эмесирээк болуп калат да. Жок, силер кызматын сатып алып атасыңар, бирок алдын ала сатып алып атпайсыңар. Мына 5 Алдын жылда ала 5 миллиард сом түшөт деп атасыңар да, бул деген бүгүн турмушка чыккан кызды эртең төрө, анан эгиз төрө деп атпайсыңар. Биз анткен жокпуз. Биз Кантип билесиңер 5 миллиард алдын сом ала түшөтүн? Түшпөй калса кантесиңер? техникалык, экономикалык негиздеме бар да. Мына бул өзү айтып атат. Кийинки жылдар аз болуп калышы мүмкүн дейт. Аз болот, Анда алдыга эсепке алынган. Ошон үчүн 5 жылда эсептеп атат. А компания сотко берсечи, мисалы 6 жыл узарып кетсе кантесиң? Ал келишимде каралган кандай кылышын. Компания бизге 211 сомдон ар бир фотография үчүн, ар бир снимок үчүн төлөп бер деп бизге претензия кылат. Ошол штрафтын төлөмү элден чогулгандан кийин гана. Бул Айнура Шермаматова берген суроого бул айтты. Ошол жанагы камералардын кепилдиги канчасы 5 жыл дейт. А 5 жылдан кайта тендер алма уюштурабыз банда. Мүмкүн уюштурабыз. Анда бул 5 жылдык бул. Анда биз бузук камераларды алып калат экенбиз өз баланска. Анда бул афера да. Жок, гарантия 1 жыл десем не 1 жылда бузулат деген турат. Силер 5 жылда атпайсыңар. 5 жылга өз бүтөт экен мөөнөтү. Проект 3 жылда бүтүшү мүмкүн, проект 5 жылда бүтүшү мүмкүн. Бюджеттен канча акча кетти? Жетелик. Рыскелди Чыныбекович, бюджеттен акча жетпейт. Мына бюджетте на безопасный город из бюджета ушло более 100 миллионов сомов. На безопасный город из бюджета не потратят не 100, а 82 миллиона сомов дейт. Өкмөттүн маалыматы. Мен жана дагы айттым, дагы бир жолу түшүндүрөйүн. Бул биздин инфраструктураны тууралга бүгүнкү күндүн талабына келтирүү үчүн кеткен каражаттар. 10 секунд. А бизге безопасный городду койбосо кызнақты койбошубуз керекпи, разметка кылбашыбыз керекпи? А силер бюджеттен кеткен жоктор да, кыйкырбаңыз сиз мага. Өзүңүз кыйкырып Мен сизге атпайсыз. суроо берип атам. Туура неметиңиздер, кыйкырбаңыздар. Сиз кимсиз мага кыйкыргандай? А сиз кимсиз мага кыйкыргандай? Мен жооп берип атам сизге. Урматтуу депутаттар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бириңиздерди сыйлап суроо, жоопту эмоция калтырбай берсеңиздер, убактыңыз аяктады. Урматтуу Рыскелди Чыныбекович, 10 секунд.